организации нету, это наше конституционное право. Как раз таки мына журналисттер бул жакта милиция сактоо боюнча сүйлөшүп атабыз. Биз баары белгилүү болгондой жүрүш ушул бул жактан башталат дагы аяктагы желектин алдына барып карайбыз, анан баардык коопсуздукту мына сактап беребиз деп мыйзам чегинде болот деп азыр сүйлөшүп атабыз. Баардыгын сактап милиция органдары ошол коопсуздукту камсыздашат. Эми кечээки камоолор бул абдан өтүнүчтүү нерсе дегенде бул жакшы эмес. Мындай нерсе Кыргызстанда көптөн бери боло элек болчу. Баарыңа бергенде мындай нерсе 2010-жылы 6-апрелде гана болгон. Азыр ушундай нерсе болуп аткан абдан өкүндүрөт. Эми бул жерде ошол кемпир-абад маселеси ошол убакытта куугунтук токтош керек. Бул ошол Садыр Жапаровдун өзүнүн деле сөзүндө бар. Мына мен куугунтук болбойт, биз экономика менен алектенебиз, биз эч кимди камабайбыз деген бул жерде тилекке каршы саясатчылар менен активисттер экен. Ошол камоолор болуп атат. Бул абдан өкүнүчтүү. Мыйзамсыз тинтүүлөрдү алган. Бизде да түшүнүксүз эмнеге ушундай нерселер болуп аткан. Ошон үчүн жарандар өз пикирин, оюн, көз карашын билдиргенге келишти. Мына азыр милиция дагы ошол коопсуз сакташат. Анан бул эми биз мыйзамдуу өзүбүздүн пикирибизди билдирип атабыз. Бул жерде деги эле ошол мындай камоолор, мыйзамсыз тинтүүлөр, анан ойду чектөө, эркиндикти чектөө бул туура эмес. Биз жакында эле билесиңер, оондо биз ошол адам укуктары боюнча комитетке мүчө болуп келгенбиз. Ал биз үчүн аябай жакшы кабар болгон. Баарыбыз сыймыктанганбыз, ошол эле бийлик дагы биздин өкмөт да сыймыктанган. Бирок бүгүнкү болуп аткан нерсе бул адам укуктарына, жана сөз эркиндигине, адам эркиндигине шек келтире турган нерселер. Бул жакшы эмес. Ошон үчүн биз бүгүн ошол куугунтукталган мындай айтканда ою, пикири, көз карашы бар адамдар, активисттер, саясатчылар ошол басым болбош керек аларга. Алардын эркиндиктери чектелбеш керек, сөз эркиндигине чектөө болбош керек. Анан ошого мына элдер өз пикирин билдиргени келди. Азыр бул жакта башталып, ошо аянтта бүтөт. А кто организатор? Все мы. Кстати, нет этого определенного организатора. Все люди, мы сами вышли.
жакшы окуучу. Ошондуктан бул бурмалоо жалган айтуу бийлик тараптан. Андан кийин өзүнүн пикирин айтып, кемпирабад берилбесин деген адамдар да кече болсо 26 адамды чакырып, 20 чакты адамды камаганы ойго батпайт. Өтө бийликтин жаман кадамы деп эсептейм. Баардыгын бошотуп, мындай ой пикирин маалымат айтканда ар бир адам укуктуу, конституция жазылган. Биз демократиялык өлкөдө аталып жүрөбүз. Ошого тартиптүү болушу керек. Бул деген диктатор, тиранизм. Өзүнүн элин сөз үчүн камап. Мисалы мен деле башыман айттым, наркотик ташташ. Ар кандай коомдукка деген өз билемдиги, бийликтин өз билими. Ага азырча биз журналисттер, граждандык активисттер чек койгонго аракет кылып атабыз. Bundan nары билбейм, алар өзүнүн күчүн сезип калса, алар уже эч кимге карабай баардыгын камап, өлтүрүп, ар кандай кылганга барышы мүмкүн. Коркутуулар болуп атат, куугунтук болуп атат, түрмөгө отургузуп, ар нерсе кылып, ага болсо бизден кызматкерлер жардамчы болуп, кайсы бетинен сот органдары, прокуратура эми биздин тарыхты көрсөттү. Бул жакшы Второе, надо свободу политзаключенных, например, которые вчера задерживали, да, и мы хотим, чтобы остановили политические репрессии не должно быть. И мы хотим, чтобы это остановился, да, и освобождали вчера, кого задерживали, их надо освободить. Сколько, по вашим данным, политиков и активистов вчера задержали? Вчера 17 человек. 17 человек. Да, они Рахмат вам. Кыргызстан способы. Бул жерде эки талаптын негизинде чыгып атат. Биринчиден бул кемпирабад Кыргызстан. Да. Албетте. Да.
Урматтуу кайдыгер эмес жарандар, бүгүнкү жүрүштүн катышуучулары, баарыбыз билгендей кечээден бери баарыбыздын маанайыбыз жок. Тилекке каршы абдан жаман окуялар болуп атат. Анан ушинтип биз ошол өзүбүздүн ичибиздеги оюбузду, пикирибизди, көз карашыбызды билдирген бул жерге чогулуп атабыз. Анан урматтуу катышуучулар, биз бул жерде жүрө берип көнгөндөй деле болдук жүрүштөрдө. Анан башында эреже боюнча ошо мен кыргызча айтып кетейин, андан кийин Элер мырза орусча да кошумчалайт. Биз азыр 10 мүнөттөн кийин жүрүш баштайбыз. Эки эле талап бар, эки эле лозунг айтылат. Бул Кемпирабад биздики. Бул биздин жерибиз. Экинчи нерсе куугунтук токтош керек. Куугунтук токтосун деп гана кыйкырабыз. Анан жүрүш эркиндик менен уланып, биздин аянттагы желектин жанына барат. Ал жерде дагы биз 5-7 мүнөт өзүбүздүн оюбузду билдирип, пикирибизди айтабыз дагы, анан тынч тарап кетебиз. Анан бул жерде милиция кызматкерлери коопсуздукту сактайт. Баардык нерселерди мындай эреженин негизинде өткөргөнгө баягы бизге коопсуз сактап бергенге аракет кылат, жардам берет. Анан ошол убакта провокацияга, ар кандай нерселерге мындай эмоция алдырбоого чакырабыз. Биз жөн гана мыйзам жолу менен өзүбүздүн пикирибизди, талабыбызды айтканы келдик. Дагы нерсе, эки нерсени айтып коелу, эки эле талап. Кемпирабад бул биздики, бул талашсыз нерсе. Ошол эле ачык маалыматтар болуш керек, ачык талкуулар болуш керек. Экинчи нерсе, куугунтук токтош керек. Кечээ кармалгандар деги эле ошол активисттер, блогерлер, саясатчылар куугунтук алынбаш керек, алар бошотулуш керек. Бул жакшы эмес. Бул ошол эле бийлик башындагыларга жакшы нерсе алып келбейт. Анан биз бул жерде президенттин өзүнүн сөзүн айткыбыз келет. Мына башында бийликке келгенде бир нече жолу кайталаган, куугунтук болбойт, эч ким камалбайт, биз экономикалык маселелерге көбүрөөк көңүл бурабыз деп. Биз каалайт элек ошол нерсеге көңүл бурулуп, саясий куугунтуктоолор токтотулуш керек. Уважаемые сограждане, спасибо, что пришли на это мероприятие. Это мероприятие посвящено двум вопросам. Первое – это Кемпирабад, кыргызская земля, и она останется кыргызской. Второе – все политические гонения должны быть прекращены, активисты должны быть немедленно выпущены. Как мы все понимаем, власть в лице Садыра Джапарова, когда пришли к власти, он обещал лично, что прекратятся любые политические гонения, что сидящие невинно в тюрьме будут выпущены. К сожалению, эти и еще 100 обещаний Садыра Джапарова не выполнены. Мы требуем, чтобы документы по Кемпирабадскому водохранилищу и вообще по границам были доступны для общественности и рассматривались в рамках законов Кыргызской Республики и по регламенту Жогорку Кеңеша. Если это соглашение такое выгодное, то пусть покажут нам, и мы будем хлопать ему радостно и счастливо. Что касается нынешнего мероприятия, мы отсюда пройдем по бульвару Эркиндику до площади Алато, до памятника Манасу и флагштока. Просьба не реагировать на провокации. Наша милиция обеспечит нам безопасность. Не будет никаких провокаций, я думаю, и будет все спокойно и мирно. Мы планируем завершить мероприятие к часу 30. И есть небольшая петиция, которая будет обращена президенту и Жогорку Кеңешу. Позвольте зачитать. Бияқта эки эле талап бар да, Кемпирабад боюнча документтерди коомчулукка жарыялоону жана чек ара маселелерин Кыргыз Республиканын мыйзамдарынын чегинде кароону талап кылабыз. Саясий куугунтукту тез арада токтотууну жана камакка алынган активисттерди бошотууну талап кылабыз. Кемпирабад берилбесин, тил кесилбесин. По-русски. Кемпирабадское водохранилище и его территория должна остаться на балансе.
расширенное, да, такое? Ага. И политические гонения должны быть немедленно прекращены. Здесь будет для подписей 2 человека будут собирать, желающие. Спасибо. Анда эмесе азыр бардык эрежени сактап, биз билесиздер, дагы бир жолу кайталап айтайын, бул жердеги эркиндиктеги, газондагы, бактагы, турган таштагы биздин салыктын негизинде жасалган. Ошон үчүн биз бир дагы чөпкө сындырбай, жол менен эч кимге зыян алып келбей, баарыбыз аянтты көздөй жүрүштү баштайлы. Пятнашку, например. Тоже не откажусь. Да. Хочешь, да? Sen var bırakın şey ne sana. Менде фоткалар болады да, бирок видео запись кылбайт да, видеосын тактырып. Видео я сняла, да. Не, а трактор а в целом. Чувствуют свою безнаказанность. Эти двойные стандарты, они способствуют тому, что мы превращаемся в полицейское государство тоталитарное, где люди не будут иметь никаких прав, их будут запугивать, убивать, уничтожать, избивать, и при этом им ни за это ничего не будет. Вообще должна была быть реакция правомерная, какие-то юридические
Ну, естественно, это угроза жизни со стороны представителя власти. Да, это, ну, это нонсенс. Это, ну, тем более, это не первый случай. Я выяснил имя, фамилию этого следователя. Это не первый случай, когда он угрожал расправой. Ну, такие методы ведения следствия или там работы правоохранительных органов в нашем 21 веке неприемлемы. То есть, если мы хотим стать развитым современным государством, то в первую очередь мы должны начинать именно с правоохранительных органов, которые... Хорошо, спасибо. И собственник – это народ Кыргызстана. Наши чины – это наши слуги. И они со страной, как своей частной собственностью. Вот и все. И я считаю, еще, понимаете, что мы все венки этой страны. Я не понимаю, почему есть люди, которые против, то есть против, кто защищает целостность страны. Они их арестовывают, сажают, наказывают, обыскивают. Это все омерзительно. Это манкур. Вот и все. И предают свой собственный народ, интересы страны. Вот и все. Предал свои интересы.
Ну, я думаю, я посмотрю. Мы его случайно поставили сюда. To'xtasin!
мелиоратор Мирзиев. Он понимает, вода, да? Нужна там. Хорошо, да. Просто ты просто это закрепить, потому что... Ой, мне было правило. Гэсменен тажиктер договорились. Земля наша, гэс ваша, да? Да. А это... Сделать это. To'xtasin!